Ассаламу алейкум достор, мен Рима, Роберт Али. Бүгүн Роберт Али экөөбүз шашкан боюнча 1 сентябрга же болбосо жаңы окуу башталган маалына деген даярланганы баратабыз. Негизи Америкада деген окуулар август айында гана башташат. Августтун 15-нен баштап бардык окуу жайлары ачыла башташат. Ар кими ар кандай убакта ачылат. Ошол себептен деген Роберт Али окуган мектеп кандай ачылды, жана эмне кийим кылып, кандай курал жарактарды ал школуна апарат турган жөнүндө видео. Кычаганда погода да ушундай кычады. Карасаңыздар достор, кандай погода болуп жайда окшойт. Бирок мен буларды готовить этиш үчүн магазинге барып, ага вещилерди алып беришим керек. Обычный магазинге келдим. Бул Walmart деген магазин. Walmart магазинде баары арзан, эң арзан магазин десем болот Америкада. Сиздерге көрсөтүп кетүүчү нерсе бул школьная форма десем болот, американская школьная форма. Ооба достор, Америкада балдар шортик менен школго барышат. Мына бүт жакта шортик. Анан эки цветке бөлүнөт, мондай цвет, анан мондай цвет болуп. Шымдары дагы бар, бирок көбүнчө шортик кийип барышат. Бул жерде канча доллардан экенин көргөзүп коелу. Үстүнө биздик СНГде белый верх черный низ болсо, бул жакта деген ушундай эле поло футболкаларды кийип алышат. Же болбосо могу жерде дагы мындай штандары бар экен, ушуларды кийип алышат. То есть бул магазинде оверол караганда, мындай жалпы жолунан караганда эч кандай белый низ, черный низ, белый верх деген нерсе жок. Карасаңыздар, баары ушундай эле футболка, шортик, анан ар кандай цветтерде. То есть Америкада школго балаңды даярлаганда кандайдыр бир белый футболка же болбосо черный низ кийимдерди алып бербейсиң десем болот. Болгон ушул системеден, ушул ассортименттен эмнени тандагың келсе, ошону гана тандап ала бересиң. Ал эми сиздердин сурооңуздар болсо, эмнеге көбүрөөк акча коротулат? Мисалы мен уктум, Кыргызстанда бир үй бүлө 3 баласын кийгиз үчүн 30 000 сом коротот экен. Ал эми Америкада ушул суроо кандай турат деген нерсеге жооп берип кетсем, бул жакта деген мондай канцелярский товарларга көбүнчө акча коротулат. Анткени деген канцелярский товарлардын өзүнүн наименованиясы болот, жана кайсы фирмадан алып бериш керек экенин болот. Ошого карата балаңа ушундай канцелярский товарларды алып бересиң да. Анан кийин мондай карандаштарды алып бересиң, эгер кички болсо. Бул жакта дагы ушундай карандаштар бар экен, ручка. Анан дагы бир өзгөчөлүгү американский школа менен Кыргызстандын школасы. Бул деген американский школдордо ручка менен жазбайт достор. Мондай обычный простой карандаш бар го, ошондой простой карандаш менен жазышат. Анан кийин сүрөт тартканда мондай ар кандай боёочу карандаштарды колдонушат. Ал эми ручка колдонушпайт. Совсем колдонушпайт. Кайсы класста болбосун, жалаң гана карандаш менен жазышат. Экинчи өзгөчөлүгү бул деген мондай тетрадьтар. Ар бир тетрадьты карасаңыздар, Америкада математиканы дагы жазууга жазышат. То есть мен сиздерге азыр бирден тетрадьтарды көргөзөйм. Мына бул жазуу. То есть математика деген тетрадьты Америкада табыш өтө кыйын. Онлайн эле заказ берип таба албасаң, а так бүт тетрадьтар только жазуу түрүндө болот мынакей. Бул жазуу экен. То есть ар бирөөнү карап чыкпай эле коеюн, бирок бул жакта жазуу, математиканы дагы булар жазуу дептерге жазышат. Анан ручка менен эмес, карандаш менен жазышат достор. Ошол эки өзгөчөлүгү бар. Анан бааларын карап көрсөк, бул эми уцененный баалар экен. Азыр баары красный ценниктер бул уцененный. Көбүнчө мындай клей использовать этишет. Клей 50 центов экен всего. Анан баары бул дагы 50 центтен экен. Бул жерде эмне болгон экен? Клей болгон экен. Ушундай клейлер көбүнчө использовать этишет. Анан кийин ручка карандаштар использовать этишет. Анан мондай разноцветный карандаштар. Бул фломастер экен, бирок көбүнчө школага мындай 24 түрдөгү карандаш. Эми дагы бир финансовый
нерсесине токтоло кетсек достор, бул деген школго даярдык деп койсок болот. Ал эми сентябрь айында, август айларында америкалыктар эмнеге акчасын көп тратчет? Бул деген декор кылганга. Билесиздер, Америкада деген Хэллоуин деген нерсени аябай праздновать этишет. Хэллоуинге азыртадан баштап уже мындай кийимдер чыга баштаптыр, мынакей мындай скелет түрүндө кийимдер. Анан мындай ашкабактар, көбүнчө ушул декор кылганга ашкабактар, ар кандай түрлүүлөрү болуп баштаган. Даже могу кусок сена да эмнедечиле могундай түк сена түктүн түк десем болот. Ошол ушундай кылып декор кылганга, мынакей ушуга көбүрөөк америкалыктар акча коротушат. Бул пока пустой экен. Я так думаю, бияка дагы ушундай Хэллоуинге Хэллоуинге колдонулуучу декорлорду коет болуш керек. Хэллоуин негизи 31 октябрда болот, бирок америкалыктар ага эрте даярланып башташат. Эрте дегенде ушундай 2-3 ай мурун даярланып башташат. Бул эжелер дагы кыргыздар окшойт. Ушактан балдарына товар бир нерсе алып атса керек. Мен бул жактан эжени жолугуп калдым. Кыргыз эже, 2 баласы бар экен. Ошолго деген Америкада школго даярлаптыр. Ушундай кийимдерди алган, обычный эле кийимдер. Анан сурашымча, эже деген где-то $200 ушул тележкасындагы кийимине $200 коротот экен, 2 баласына, то есть $200 бүт канцелярский товар, анан кийин кийим кечесине коротуп, баарын школго даярлаганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Биз сабакка даярбыз. Эртең 20 август күнү биздин сабактар башталат. Роберттики эмне керек американский школаларга, эмне керек? Мондай 2 жактуу фолдер керек, папка. Ушундайдан 8 штук алдык. Ар кандай цветтерди деп жазып берет экен. Кызыл, көк, жашыл деп өзүнүн эмеси бар. Эми кандай алыш керек экен, ошондой алдык. 3 тетрадь. Анан тетрадьдардын отличиясы кыргызстандыкынан биякта жазуу гана тетрадьдар болот. Ушундай 3 жазуу тетрадь. Математика американский магазиндерде табыш кыйын. Только жазуу тетрадьдар болот. Анан клей, мына Роберт 2 класс окуйт, эскертип коеюн. Анан мондай өчүрүп кайра жаза турган борд, монтип коюп жаза турган дагы эме. Анан мондай нандарды ичине салып кое турган зиппер, 2-3 түрүн сурайт, мондай 2-3 түрүсү. Мондай салфетки, обычный салфетки. Анан мондай столду үстүн сүртө турган хлорированные салфетки, наушники, это Роберттики с прошлого года еще остались. Ручка жок Америкада, только карандаш менен жазышат, мондай ар кандай 24 штук мондай карандаш. Азыр Роберт али уштап атат буларды. Влажные салфетки требуют. Анан мондай карандаштар, анан 2 кайчы сураптыр, билбейм эмне үчүн экөө экенин. Анан мондай ар кандай бордторго жаза турган фломастерлерди сурайт. Өзүнүн атайлап фирмалары менен сурайт. То есть могу Sharpie деген фирмадан могу жерден жазылып турат кандай именно фломастер болуш керек экенин. Ушундай фломастерлерди сурайт. То есть ушунун баары Роберт Алинин школасына ушунун Америкада окуу башталган маалга окуучуларды даярдоо оңоюраак десем болот. Анткени деген окуучулар футболка, шортик менен школго бара беришет. Бир гана сатып берүүчү нерсе бул окуу жана курал, как бы аспаптары керек. Китептери биякта бесплатно берилет. То есть көбүнчө айпадтер менен окушат. Китеп вообще берилбейт десем болот. Бир гана тетрадь, ручка жана фолдердерди жана как фолдер файл десем болот. Ошо файлдарды сатып беришиң керек. Өзүнүн именно названиялары бар. Ошолорго менен гана сатып берсең болот. Негизи окуу маалы Америкада 15 августтан баштап ар бир школа ар кандай убакта окуп башташат. Быйыл Роберт Али 20 августта окуп баштады. Ошого бир күн калганда ошол сатып берген бардык курал жарактарын барып школго тапшырасың. Мен унутуп калыптырмын 19-унда барып тапшырууну. Ошондуктан 20-сы күнү Роберт Али менен гана барып, Роберт Али өзүнүн куралдарын, окуучу аспаптарын баарын алып кетти.
Ошол достор, ушинтип школ убагында башталып калды Америкада. Сиздер кандай өтүп атат 1-сентябрга, кандай даярдыктарыңыздар бар? Ошону комментарийга жазып койсоңуздар болот. Жана менин угушум боюнча Кыргызстанда өтө көп акча коротулат. Мен өзүмдү гана билгенде дайыма 1-неделя моды деп койсок болот. Кыргызстан боюнча да ар бирөө алган кийимдерин, жакшы кийимдерин көргөзгүсү келет. Ал эми Америкада андай эмес. Шортик, футболкача менен эле школго бара бересиң. Бул видеону аягына чейин көрсөңүздөр, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Эмки видеодо көрүшкөнчө демекчимин.